Daha bir жолу куттансаң, урматтуу кадырлуу көрөрмандар, албетте атын заты жарашкан бүгүн майрам күнү өзгөчө күн. Себеп дегенде майрам дегенде баарыбыз тең баягы кыргыздар ысым тандаганда дагы башынан баштаганда майрам күнү төрөлүп калса, ушундай майрам бек эркектерге, айымдарга, кыздарга болсо майрам гүл деп ушундай ар ким барганда айт күнү болсо, айт бек же болсо, айт гүл же айт түбү деп ушундай сонун аттарды коюп келет. Бүгүнкү күндө дагы ошо туулган күнү болуп аткан туулган күн ээлерин албетте жалпы элибизде бүгүнкү жеңиш майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан дагы бизде куттуктап келген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу, мамлекеттик кызматын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскер кызматкерлери келди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандай келдиңиздер майрамыңыздар менен? Рахмат. Рахмат. Азыр бизде бүгүнкү күндө башчысы болбой эл болбойт дейт. Эми баарыңыздар тең кандай мүчө болуп келдиңиздер мен жакшы билбейм, бирок менин өзүмдүн жакшы көз карашым менен тааныганыма байланыштуу маданияттын бөлүмү Айгүл айым. Өзүңүз кагазыңыз колуңузда келген жалпы биздин коноктор менен кеңири тааныштырып өтөсүз деп ойлойм. Макул, анда келиңиздер. Саламатсызбы? Калың журт, кыргыз элим. Тааныштырып өтүп кетсем, биз кайтаруу күзөтүү департаментинин аскер кызматкерлери болобуз. Бул жактан баштасам, бул жак биздин 1-саптык батальондун 1-ротасынын командири улук лейтенант Токтогожоев Төлөгөн. Болсун. Assalomu alaykum. Бул жакка өтсөк, бул жакта биздин департаменттин оркестринин старшинасы прапорщик Мамат Сабыр уулу Азамат. Андан кийинки биздин жигитибиз департаменттин 2-ротасынын 2-взводунун командири лейтенант Эмилбеков Санжар Маратович. Бул жакта биздин сулуу кызыбыз департаменттин оркестринин ускоочу музыканты Салкарбекова Гүлзар Салкарбековна. Саламатсыз. Анан бизди коштоп колдоп келген Байыш Варунов байкебиз. Ошондо assalomu alaykum Байыш байке дагы бир жолу. Сиз ошондо бул военный тарапка кирбейт экенсиз. Бул жака жөн эле колдоо көргөзүп, аккордеон чертип берейин деп келдиңиз. Азыр анда баштадык. Сиздер атайын музыкантсыздар. Жалпы элүүдү майрам менен куттуктап маанайын көтөрөлү деп келдиңиздер. Бул бизде миллиондон ашык көрүүчүлөрүбүз бар. Баардыгы тексттерди карап турган чагы, ошондуктан ырыбызды баштайлы. Макул, анда эмес, биз ошол бүгүнкү майрамга куттап, биздин абдан департаментте майрам болсун деп, департамент аскери деген өзүбүздүн гимнибиз бар. Жакшы. Ошондон баштап баарыбыз бирге ырдап берели. Келиңиздер. Департамент курулду. Алгалара колдоруна туралды. Аталардын жасап кеткен ирдиги. Муңа өтүргөн туаны. Департамент бүгүн бизде салтанат. Колуңан келген дайым аркалап. Албакта кызмат кылып кетемди. Жүрөгүм кыргыз элин калкалап. Жүрөгүм кыргыз элин калкалап. Кыргызстандын аламдын гүлүсү. Урматтары келет анда сүйүүсү. Департамент кызмат өтмөгенге. Куралганма колдоп келет күнүгү. Департамент бүгүн бизде салтанат. Колуңан келген дайым аркалап. Аллахта кызмат кылып кетемди. Жүрөгүм кыргыз элин калкалап. Жүрөгүм кыргыз элин калкалап. Департамент бүгүн бизде салтанат. Колуңан келген дайым аркалап. Аллахта кызмат кылып кетемди. Жүрөгүм кыргыз элин калкалап. Жүрөгүм кыргыз элин калкалап. Бара келди. Сонун, албетте куттуктайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Эми мындай кылалы, сөзгө өтөлү. Бүгүн негизи майрам.
Сиздер бүгүн кайсыл жакка барып дагы ошол өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү көргөзөлү деп турасыңар? Эң биринчиден ошо көптөгөн миллиондогон элдин астына келдиңиздер. Баарыңыздын tegишинде көрүүчүлөрдү куттуктап атасыздар. Анан кайсыл жерге барып куттуктап ырдайсыздар? Бүгүн мисалы үчүн Аянтчада чоң майрам болот. Ал жака да барасыздарбы? Жок, бүгүн биз деген буга чейин ушул 9 май улуу жеңиш күнүнө карата көп иш-чараларга барып катышып келатабыз. Өзүбүздүн кайтаруу күзөт департаментинин ичинде дагы иш-чаралар болуп өтүп келатат. Ошонун баардыгына катышып, анан бүгүн сиздерден бияктан чыгып алып, биздин департаментте концерт болот, майрамдык концерт. Өздүк курамга жоопкерлерге концерт коймокпуз. Ошо сиздер чакырып калгансыздар, бул жакты бүтүрүп коюп, ошол жака барып концерт коебуз жоопкерлерге. Кезек менен экен да, ошондо баардыгы тең. Атайын убактысы менен. Убактысы менен, максаты менен иш ираты бар өзүбүздө. Ошол планды коюп алып, ошол менен жүрөбүз. Канча болду ушул жакта негизи кызмат кылып атканыңыздарга? Башынан баштап кете берели. Меники кайтаруу жана күзөтүү департаментинде 12 жыл болду. 12 жыл. Келатабыз, жоокер болуп келген. Акыркы азыр ротанын командирине чейин жетип, ошо кызматты өтөп келатабыз. Азыр ошондо сиз бир чоң ротанын командири экенсиз да. Ал жакта азыр кандай жаңылыктар болуп атат сиздерде? Майрамга карата эмне өзгөчөлүк кылып атат? Мындай 9 май деп сиздерге майрам өткөрүп атат да. 9 май деп баардыгыбыз албетте кыргыз эли чоң жеңишке жетишкендикке байланыштуу бизде департаментте көптөгөн уюштурулган иш-чаралар бар. Ал жерде дем алыш күнүнүн иш-чарасынын негизинде концерт болот, оюн зооктор болот, жоокерлерге карата уюштурулган жакшы мелдештер бар. Андан башка дагы буюрса өзүбүздүн дагы бул эжекем айткандай барып өзүбүздүн концерттерибизди көрсөтөбүз. Сиз ошол оркестрге келгениңизге канча жыл болду негизи? Мен негизи ошо аскер кызматкери болгонума 15 жылдын жүзү болуп калды. Буга чейин оркестрде дап жүрчүмүн, азыр маданият үйүнүн башчысымын. Иштегениме 15 жыл болду. Бардык маданий жаатын алып, уюштуруп, ырдап өткөрүп жүрүп келебиз. Ошол жакта ушундай баягы маданият бөлүмүнүн башчысы болгондон кийин дагы ушул сиздерге ырчылар келет да. Ошолорду баягы тажрыйбасына карайсыздарбы, же өзүнүн эле үнү болсо, же жанакы орусча айтканда самоучка деп коет, өзү үйрөнүп алгандар келсе кабыл аласыздарбы? Жок, албетте бизде баардык образованиясы менен. Ооба, кыргыз элинде бар, биз кыргыз эли болгондон чимоно бар ырдайт дегендей баардыгыбыз ырдайбыз да. Бирок бизде ошондой тандалабыз да. Мындай ошого төп келиш керек, биздин оркестрге төп келгендерди, ырчы ойногон оркестрде бизде баардыгы инструмент ойногон, жогорку окуу жайды бүткөндөр. Ошондойлорду тандап алабыз. Сиздерде азыр ошол канча мүчө бар, канча киши бар? Араңыздарда ырдаган, ушундай инструмент ойногон? Ал жакты биякта оркестр старшинасына берсек, оркестр боюнча айтып берсин. Ырдагандардан мен ырдайм, мына биякта Гүлзар ырдайт. Ырчы кыздардан негизи баягы военный оркестр биздечи, военный оркестр инструмент ойношот, анан ырдаганды да алып кетебиз да. Ырдаганды дагы ойноп да ырдап дагы аткарыш керекпиз да. Ошондо өзүңүздөр мисалы үчүн канча кадимкидей эле 2 сааттык ушундай жүрүштөргө, майрамдарга концерт өткөрө аласыздарбы? Албетте, андай өткөрүп келатабыз. Биз деген өзүбүздүн ичибизде эле Кыргыз Республикасында коюлган майрамдардын баардыгына катышабыз. Андан да тышкары биздин департамент өзүнүн ичинде өзүнүн майрамдары бар да. Түзүлгөндүгү күнү бар. Дагы көптөгөн майрамдарда биз өзүбүз эле концерт коебуз. Жакшы. Сизге деле ошол эле суроо да? Мен баягы сөзүмдү бир эме менен баштагым келип турат. Орус полководец Суворов айткан экен, армия удваивает, утраивает. Музыка, то есть удваивает, утраивает армию дегенчи. Музыка менен бул армия экөө мындай бир карап көрсөң таптакыр башка кесип, бирок экөө чогулганда бир ушундай күчтүү абдан армияга дем бере турган бир ушундай нерсе да. Биздин оркестрде баш аягы 12 адам эмгектенет. Үйлөм аспаптар оркестринде. Алардын ичинде мынакей биздин ырдаган оркестрдин солисттери бар. Ошол жалпысынан 12 адам. Жакшы. Сиз эми гитара менен эмне ырдап берейин дедиңиз? Меники Бүгүн майрам, атайын сиздер элдин маанайын көтөрүп ырдайын деп келдиңиздер да. Эми ырдаш керек болот. Биринчиден 9 май майрамы менен куттуктап, элибизди, жерибизди келдик. Мен бул гитара менен мен
Коштоп берем. Мен ойноп бере турган инструменттерим бул жерде саксофон жана флейта менен. Албетте бул өнөрдү дагы көргөнүш керек да. Бул жакта эми сиз саксофонду чертесиз. Саксофон ойноп берейин. Ошол эле бир согуш темасындагы берки бир жакшы чыгармалардан болсун. Синий платочек кечиресиздер, темная ночь деген. Ошону аткарып берейин. Бул жакта атайын сиздердин ала келген музыкаңыздар бар, биздин режиссер музыканы кое берсе болот да. Жарайт анда. Сиз болсо жандуу коштойсуз бул жагын. Албетте. Жалпы көрөрмандар менен чогуу күбө бололу. Кол чаап турбасаңыздар болбойт. Бул жакта анткени көрүүчүлөр тиги жакта үйүндө туруп силерге кол чапканы көрүнбөйт да. Өзүңөрдө чоң бир стадиондо отургандай элестетип эле. Стадиондон да чоң жер бул жер. Азыр эми кийге. Ассалам алейкум. Саламатсыздарбы? Сиз өзүңүз жөнүндө айта бериңиз. Албетте биринчиден кыргыз элин, жалпы дүйнө элин улуу жеңиш майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Биз азыркы жаштар, жалпы эле жаштардын бардыгысы
Биз улуу жеңиштин мураскорлорубуз. Демек бул биз ушул ата бабабыздан келген улуу мурасты кастарлап сактап калуу биздин биринчи милдетибиз. Менин жалпы кыргыз армиясында кылган кызматым 5 жыл болду. Мектепти аяктаган соң Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жогорку аскери окуу жайын аяктап, ал жактан аскердик наам алып, лейтенант аскердик наамы менен 5 ай бою мот аткычтар бригадасында, андан соң жаңы 2021 жылдан баштап кайтаруу жана күзөтүү департаментинин 2-ротасынын 2-взводунун командирімін. Болсын. Албетте куттуктайбыз. Мисалы үчүн бул жакта сиз азыр ырчы музыкантсыз, да? Жок, мен жокерлердин командирімін. Ыр бул кесиптен тышкаркы мындай жеке кызык. Бул жакта дагы андан сырткары келип баягы ушу маданият бөлүмүндө дагы барсыздар, чынбы? Бул жөнүлөр дайын деп келдиңиз. Жөнүлөр дайын деп келдим. Жөнүлөрүңүзгө коштоп бүгүнкү анда келиңиз, гитараны колго алалы. Мен гитара менен эмес, жалпы кыргыз элине жеңиш күнүн утурлай, жеңиш күнүнүн негизги символу болгон орустардын День Победы аттуу ырынырда бер. Жарайт. Анда албетте биз дагы режиссерго атайын алып келген музыканттар бар, Анда жалпы биз көрөрмандар менен чогуу бүгүнкү биздин жоокерлерди, биздин жалпы элибизди куттуктап келген жалпы биздин конокторубуздар. Анда ырапас келиптер болот. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохов в гробах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Не смыкала наша Родина очей. И ночи, и культурную вели, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом в гробах. Это праздник, сединою на висках. Это слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Возвратились вы не все, босиком пробежаться по России. Пол Европы нашагали полземли, этот день приближали как могли. Это День Победы, порохом в гробах. Это праздник, сединою на висках. Это со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы. Ara geldi.
Сонун, чындыгында жакшы. Жалпы көрүүчүлөрүбүздүн деле байрамдык маанайы мындай кадимкидей сезиле баштады болуш керек. Себеп дегенде силердин ушундай келип ырдап берип атканыңыздар, ушундай форма менен келип ырдап атканыңыздар бул бир өзгөчөлүк да. Андан кийинки ошол эле аскердик кызматта кызмат өтөгөн айым аты жөнүңүздү дагы бир жолу элибизге кененирээк айтып, анан канча болду ушул жакка келип кызмат кылып атканыңызга, анан өзүңүз жөнүндө кенен тааныштырып койсоңуз болот. Менин аты жөнүм Залтарбекова Гүлзар. Бул департаментке келип кызмат өтүп жатканыма 1 жылдан ашып калды. Жашыбыз ар кандай болгон менен кызмат жагында мен эң жашмын. Анткени бардыгы көп жылдан бери кызмат кылгандар. Мен болгону 1 жылдан ашып калды, ошо жана айткандай эле. Ал жерде дагы бир өзгөчөлүгү оркестрда бардыгы инструмент ойношот. Меники өзгөчө инструментим комуз менен эки улуттук өзүбүздүн аспабыз, комузда ырдап, иш-чараларда аралашып алып баруучулук кызмат жагындамын. Ошондо сиз 1 жыл болгонго байланыштуу байкемди сиз чакырган окшойсуз. Сиз билдиңиз, ооба. Баягы оркестр, фольклор, бизде музыка жагы кенен эмеспи, чек жок да. Ооба. Анан байкем экөөбүз ошо кызматыбыз бир, сыртта дагы бизге дагы келип жардам кылып, байкебизди көп чакырабыз. Эгерде ошо аккордеон керек болгондо байкебизди чакырып алабыз. Бул жакта белгилеп турат, военный устав деп коет, негизи. Сиздер жарым саат мурда келип калдыңыздар биздин эфирге. Биздин кадимки көнүп калган байкебиз шашпай эле келди. Анан сиз кандай бул жактан эң кичүүсүмүн деп атасыз да? Жашыңыз боюнча деле ошондойго? Жок, жашым менен улууракмын. Жакшы. Айгүл экөөбүз теңиз, жигиттер бизден жашынан кичүү. Бирок кызмат жагынан айтам да, аскердик кызмат жагынан. Албетте, бул тамаша. Аябай актанып бердиңиз. Эми кантип келип калдыңыз? Кандай сыноолордон өттүңүз? Булар менден кичүү деп атасыз. Өзүңүздөн кичүү балдардын сыноосуна келип түшүп калган кандай болот экен? Ушул жагы аябай кызык болуп атат. Мен күткөн эмесмин. Биз сыртта башкача, ал эми армияда таптакыр башкача да. Кичүүбү, улуубу, кандай команда берилсе, биз ошо аткарышыбыз керек. Бардыгы жакшы, көнүп калдым азыр. Жаңы келгенде ыйлаган үнөрүм болгон. Ал ошол жагыңыз жагып турат. Эмнеде ыйладыңыз эле? Ошо жаңы келген кезде бардыгын үйрөдүк да. Ошол жерде шагайт эткенди билбейбиз да, биз кенен каалагандай басып көнүп алганбыз да. Тойдо басып да? Ооба, тойдо басып ал жакта тойдогудай баспайбыз. Ар бир өзүнүн бир эрежелери бар. Ткан, тазалыкты талап кылат ал жакта. Улууларга саламдашуу деген бар. Ошол жерде мага ошо баскандан баштап үйрөтүштү. Ошондо 3 күн шагайт эткенде таманым чөгүп кеткен. Ыйлакча болуп, мен ошондо ыйлагам. Буттарым ооруган. Ал жактан кетип калайын деп ойлодуңузбу кайра? Жок, эч качан. Себеби менин чоң атам өзү согуштун ардагери болчу. Анан адам ушундай келип формасы менен 9-майда койкой кийинип алып, ошо жаңы сыйырмат көргөндө барат эле. Биз жанында кичинекей неберелер барат эле, чоң атабыз дешип. Анан мен аябай сыймыктанчумун, чоң атамды көрүп, мен да ушундай аскер кызматкер болсом, мен да ушундай форманы кийсем деп кыялданчумун. Бүгүнкү күндө ошол кыялдарыма жетип отурам. Комузум колумда, формам өзүмдүн үстүмдө дегендей. Бул күнгө мен абдан ыраазымын, кубанычым менен кызмат кылам. Жакшы. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскер кызматкерлери бизде мейманда. Жана биз сизге келип сиз менен сүйлөшүп атканбыз, ошондо. Сиз жөнүндө жанакы ыйлаганыңыз кызык болуп турат да. Эмне болуп ыйладыңыз ошо? Жыгылдыңызбы, төр эмес басып алдыңызбы, же чоңдоруңуз уруштубу? Жок, эч ким урушкан жок. Ал жактан жыгылган да жокмун, болгону мен биздин бутубуз берчи кийгенге көнгөн эмес да, биз такаларды кийип көнгөнбүз. Анан ал жактан берчини кийип алып шагайт эткенде жерди катуу бутту чыгарып басыш керек да. Анан ошондо жер тепкилер буттарым жоруп кеткенде, ыйлакча болгондо анан бутумду карап өзүм да ыйлагам. Дагы эмне болгон кызыктуу окуялар болду? Мисалы үчүн ушул жашка чейин чогуу чөйрөсүндө жүрүп эле, анан бир күн эле ушундай зыңкыйган военный болуп барып калган. Жашоо бул өзү кызык эмеспи? Ар бир аткан таң мен үчүн кызык. Бул жакта кызмат кызыктуу болгон ошол болду. Ошол жакта иштегендин өзү кызык экен да, ошондо сизге. Эмне үчүн ушул жак
кызматты жактырып бардыңыз, ушул жака иштейин деп бардыңыз. Өзүңүз айткандай бул жаш балдар кыздардай болуп эртерээк барбай, эрте эмеске кеч эмес болуп. Ооба, бул суроону сиздер эмес башкалар да берет. Мен жашоодо ар бир адамдын өзүнүн орду бар эмеспи? Анан биз эрте жаралып келсек дагы кээ бир нерселерден кечигип калабыз. Турмушка эрте чыгып кеткем, ага байланыштуу дайыма ырдагым келчү. Ошондуктан окууга да кеч келгем мен. Ушу 30 жашымда окууга келип, музыкалык билим алып, Кудайым буйрса, эми бүтөйүн деп атам. Анан жашым өтсө дагы, улуу болсом дагы кечигип келгене мен өкүнбөймүн. Анткени ар бир адамдын кыялы бар. Биз кыялданып жашайбыз да. Анан ошо жана айткандай эле мен бала кезде кыялданчумун, ырдасам, аскер адам болсом деп. Бүгүнкү күндө Кудайым буйрса, ырдап да жүрөм, аскер адамы да болдум. Мен ойлойм, кеч эмес деп. Кеч албетте. Эч болбосо да кеч болсун деп коет негизи элибизде. Анда ырдайлы, сиздин ушул жерден дагы бир өзгөчөлүгү. Мен дагы жалпы кыргыз элинди куттуктайм. Жеңиш күнү менен дайыма тынчтыкта бололук. Ар бир үйдө тынччылык болсун. Эч ким ыйлабасын, эч ким аталап апалап ыйлабасын. Анан бул жерде өзгөчөлүгү бардыгыбыз тең ошо аскерлик ырлар менен ырдап атышат. Меники бул жерден бир аз башкачараак. Анткени комузга ушул ырлар түшпөйт экен. Ошондуктан мен бул жакта табышмактуу сезим деген бир чыгарманы. Албетте бул ырдаш керек. Siz misal üчүн ошо чоң атам согуш ардагери болгон деп айтып атасыз да. Ошол атаңыздын ошол согуш жөнүндө айтып берген мындай кызыктуу окуялар эсиңизде барбы? Кимди кандай кылыптыр? Балким кайтипкидей бир жекеме бирөө менен бушташып кеткени. Менин чоң атам Нарын областынын Актала районуна караштуу Кара Бүргөн айылындагы Калназаров Оолоң деген карыя болчу. Бул инсан өзү эки эле бир тууган экен да. Анан жаш кетиптир. Ошол учурда башталып кеткенде 14 жашында кеткен деп айтат эле чоң атам. Бул адам абдан момун киши болчу. Өзү табиятында ушундай келбеттүү,
ал эми сымбаттуу аябай ызыңкыйган адам эле, өзү аябай жоош болчу эч качан. Биз чоң атамдан андай характер көрө алган жокпуз, ушундай согуш ардагери болсо дагы. Анан дайыма айтчу, бул согуштун жүзүгүн айтат эле. Мен бетме бет чыгып бир немисти монча аткан жокмун, ошол тарапка ок чыгарган күндө дагы деп айтчу да. Анткени ошо алдында өтүп аткан кумурскадан атып өтөт эле, ушуга дагы зыян келтирбейли депчи. Анан албетте мекенчегинде жүргөндө ал тарапка ок чыгарып биз жанагы ок ташычымын дейт да чоң атам, ошондой айтат эле. Ошол учурда жарылуу болгондо ошо жаракат алган эле. Ошо колунда манжасы жок болчу чоң атам. Анан күндү убакытты ушу күн менен санайт эле. 5 күн болду деп кол минсе биз ал эсе бала болчубуз, колубузду минтип атабызды туруп алат элек да. Анан ошо кызыктуу окуялары баягы өзүнүн жаш кеткенин айтат эле бизге, арман кылат эле, ата энесинен өтө эрте калгандыгын айтат эле да. Ошол эми. Дагы кимдин ошо чоң аталардан барып келген? Согуш ардагери болуп. Биздин ата-тек чет атамдан бири барган экен, бирок биз чет ата болуп кеткенден кийин көп жакын болгондон көп айтып калат, айткан сен ата-тегиңер чет атадан бир атаң барган депчи, сен ардагери деп айтып калат ата-энем. Эми кезек сизге кайрадан баштап келели, анткени сизди башында ырдаткан жокпуз. Ар бири ушундай өнөрүн көргөзүп, талантын чачыратып келаткандан кийин сиз деле колуңузга гитараңыз бар экен. Гитараны алып, анан эмнеде ырдап бересиз. Албетте бул жакта бүгүнкү майрам күнү 9-май десе эле жеңиш, же болбосо жана согуш жөнүндө ырдоо эмес. Кадимкидей тойдо ырдагандай ырдап атат го, ошентип сиз деле ырдап койсоңуз болот. Чоң рахмат. Ошол ырдын алдында бир аз жигиттерге таанып, өнөрүң болсо өргө чап, кор кылбай асыл жанды бак. Элиң менен эмгектен, эмгегиңе элге жак деп илгерки залкар акын биздин ата-бабалардан калган токтоо сатылган кытабыз айтып кеткен экен. Ошонун бирин тутуп мен ушу аскерде жүрүп, ошо гитараны кызыгып үйрөндүм. Ошону азыр кичине баягы жеңиш күнүнө арналып, жалаң жеңиш ыры болбосо дагы мен ошо сүйүү болбосо жеңиш болбойт эле деп сүйүү жөнүндө кичине эх жаным келчи деген ырын ырдап берейин дедим эле. Жакшы, угалы.
болду бул ушундай эле кыска эле да. Анан эми кезек ушундай маэстро аккордеонду көтөрүп алып келген байкебиз. Байышбек, Байышбек, баягы сиз деле ушундай военный жигиттерге, кызматкерлерге аккордеон коштоп берип, ушундай кечелерде жүргөндөн кийин эч болбосо кеч болсун деп жаныңызда жүргөн коллегаңыздан кем калбай, балким сиз деле бар болар чыгарсыз. Жанда ойго келген жокпу? Дизендер өрөп. Кирип аралашсаңыз болот да. Мен уларымда службалар бар, бирок барганбыз. Яны көрөбүз. Азыр эми эмеде иштеп атабыз эми өзүбүздүн жумуш менен. Өзүңүздүн жумуш албетте. Элибизде жумуш көп боло берсе жумуш. Кезек дагы атайын ырдайм деп келгенден кийин кимиңиздер ырдайттар? Кимиңиздерде бар? Же хор ырдайсыздарбы, жалпы? Мен ырдап берейин. Сиз ырдап бересиз, Ушу 9-бага карата ошол кезде жазылган Синий платочек деген ыр бар го, бардыгына белгилүү. Ошол ырды коштолгон. Ошондо аккордеондун, гитаранын коштоосунда же аккордеон менен саксофондун коштоосунда, жакшы. Сиздин баягы ырчы экениңиз көрүнүп турат. Бирок эрте менен эрте келип ырдаган көп ырчылар дагы айтып калат да, өтө кыйын болуп атат деп. Анан военныйлар бирок эрте турат да. Ооба, негизи айтып коет ба, чыгармачыл адамдар, ырчылар айтып калат ба, эртең менен ойгонбой атат үнүм депчи. Негизи эртең менен үн ойгонбойт. Бирок сиз айткандай туура басым жасадыңыз. Аскер адамдары биз эрте турабыз да. Канчада турсам үн ошого жараша ойгонот деп ойлойм да. Бүгүн мен 5те ойгондум. Жакшы. Азыркы убакка чейин менин үнүм жакшы эле Ойгонмок түгүл, андан ары жакшы эле болуп калган экен, камтанып калды да. Ошон үчүн Анда баштадык. Синий скромный платочек подал запущенный плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных дней. Порой ночной мы распрощались с тобой. И прежде ночи, и платочек, милый желанный родной. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И мне раз силен белый час, будем платочки, синие ручки, из картины сколько заветных платочков носит в сердце тобой. Радости встречи и плечи, помнишь, проливай мой. За ним родных, любимых, желанных таких строчит пулемётчик за синий платочек, был наплечен дорогих. Строчит пулемётчик за синий платочек, что был на плечах Баракелди. Сизге ошондой баягы эки жумушту бирдей алып жүргөн оорчулук чыгарытпайбы? Мисалы үчүн саксофон, анан бирөөсүн кларнет деп коет менимче. Флейта. Флейта деп коет. Мисалы үчүн флейтаны деле ойноп бересизби? Ошо флейтадан бир ойноп берейин. Ошо флейта жөнүндө бир аз айта кетейин. Бул жана бизде бар эмеспи? СВСГ деген. Ошол СВСГнын бул как бы европейский варианты. Бул инструмент абдан өзү назик. Кичинекей болгону менен үйүнүн абдан мындай бир ички укулуктуу ушундай инструмент аспап да.
мен ошо музыкага ушул инструмент менен чогуу аралаштым. Биринчи кармаган аспабым ушул болду. Музыка чөйрөсүнө киргенде бул менин эң алгачкы биринчи досум. Ар дайым ушул жерден көп жерден айта жүрөм. Кыргыздын ырларын деле ойносо болот бекен? Албетте. Бул Европанын баягы инструмент болгон болсо деле. Эмил Маданбековдун оону Алдыай деген ойнап берем. Сол деле болот экен да, чындыгында. Сол деле экен. Кыргыз фольклор жаатына баягы көбүрөөк жакын инструмент. Муну атайын ушундай комузга, гитарага бардыгына аралаштырып бир күй чыгарсаңыздар, чертсеңиздер болот экен. Эми баягы бизге келген коноктун бардыгы тең эле таң кала берет. 1 саат убакыт бат эле ушундай болуп калдыбы депчи. Кантип кирдик, биз жаңы эле отуруп аткандай болдук эле. Анан бирден эле ырдап калабызбы, биз атайын ырдайын деп келдик эле депчи. Бирок эми кечирип коюңуздар, азыр эркин микрофон берели. Мындай жалпы элибизде өзүңүз баштай бересизби же кимден баштайсыз? Жалпы элибизди куттуктай берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум. Ошол бүткүл Кыргызстан элин Алатоо, Акалпак, кыргыз аталарды, ак элечек кийген апаларды, сиздерди бүгүнкү улуу жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан апалардын көз жашы төгүлбөсүн, эч качан уруш талаш, согуш деген болбосун. Жакшылыктардын үстүндө тынччылыкта эле өзүбүздүн эли мекенибизге тынчтыкта кызмат өтөп, өзүбүздүн милдетибизди аркалап кете берели деп тилеп кетмекчимин. Андан ошо менен бирге пайдаланып, жаштарга дагы кичине Байдулла Сайнобаев атабыздын патриоттук чыгарып кеткен ырлары бар экен. Ошолордон бир жаштарга патриоттук сезим ойгото турган, баягы уктап калган жүрөктөрдү ойгото турган бир ырлардан айтып коеюн дедим эле. Бул кыргыз жигиттери үчүн чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган колуң менен баатыр бол деп чоңоталар, чоңойттого сени бери. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99 өнөрдүн ээси бол деп толук эле төрөдөгө сени бери. Кыргыз, кыргыз, кыргыз деген ким өзү? Айматы чоң ташты жарат мүрөзү, жүрөгүндө алоолонгон оту бар. Кыргыз деген чагылгандын бүйрөсү деп майрамыңыздар менен деп. Ай, баракелдик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, департаменттин аскер кызматкерлери биз таң эртеден келип баарыңыздарды маанайыңыздарды көтөрдү деп ойлойбуз. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Анан дагы бирөөңүздөр. Байке, өзүңүз да кошуласызбы? Албетте, бүгүнкү ушул бир улуу, бул өзүнүн сөзү эле улуу жеңиш майрамы депчи. Жалпы элин, кыргыз элин ушул майрам менен куттуктап, элибизде, жерибизде согуш болбосун, балдар ыйлабасын, ошондой эле кесиптешим айткандай, энелер ыйлабасын, көз жаш төгүлбөсүн деп, ар дайым асманыбыз ачык болсун. Элибизде тынччылык болсун. Рахмат.
Айтканыңыздар келсин, сиздерге дагы рахматыбызды айтабыз. Ар дайым ушундай эфир ачып келип туруңуздар. Ушундай дагы өнөрүңүздөр болсо, алып дагы элге көргөзө бериңиздер. Элибизде бир гана ушундай жакшылык болсун, майрам болсун. Ошо элибизде майрам болуп эле, ошо майрамдарга эле кызмат кылып туруңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Мына урматтуу телөгөчтөр, таң эртеден департаменттин аскер кызматкерлери келип барыңыздарды, маанайыңыздарды көтөрдү. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен бизден алыстабаңыздар. Биздин дагы кийинки келе турган мейманыбыз бар. Биз коштошпойбуз. Кийинки саатта жолукканга чейин.